Эч кимге калкан боло албайт тууган. Дүйнөгө сиз менен биз бир гана сыноо үчүн гана жаралганбыз. Кайсы сыноо? Бейишке татыктуу болобу, тозокко татыктуу болобу? Эмне үчүн биз бүгүн акылыбызга келбейбиз, өлбөй тургандай жашайбыз? Сиз менен биз акыркы үммөт 60 менен 70-ин ортосунда жашайт. Бирок өткөн заманадагы инсандар, өткөн заманадагы пайгамбардын коомдору 1000 жыл, 800 жыл, 400 жылга чейин жашаган. Алар да дүйнөгө түркүк боло алган жок. Демек, эң жакшы амал кайсы экен дүйнөдө? Өзүнүн убактысында окулган намаз. Кээ-биркилер айтып коет да, мен топ окуп коем казасын. Мындай деген жок. Каза ал болбой калгандагы намаз. Өлүк намаз ал. Окуш керек, бирок Алланын алдында жооп бересиз. Өзүнүн убактысында окулган намаз дүйнөдөгү эң жакшы амал. Сиз мечиттерди салып салың, медресе салып салың, мектеп салың, жол салың. Бирок намаз окубасаңыз, сиз жакшы амал кылбадыңыз.